Сизде вообще необычный башкача нерселер бар? Кафе, ресторанна дейші. Көбүнчө бизнеске ылайыктуу нерсе. Бул дагы эскиби? Жоқ, бұлар жаңа. Бұл жақта аралаш. Бишкек паркта бир сладкий ойынчукка окшогон бир нерсе болчу да. Жесең өлө сонунда. Өткөндө бир тойго бардык да, мен биринчи болуп көрдүм. Арендага ушундан коюп коюптур. Жаштарыбыз үчүн, соода кылам деген адамдар үчүн кичине бир кеп кеңештериңизди берип дегендечи. Мыналар ошо прямой келет. Анын аркылары запчас болуп келет Турцияда. Бишкекте сбор болуп, Бишкектин ошо сборун алдырыш керекпи? Же сиздерден бизде алса биз мисалы биринчи кол. Бул жакка келгенден биз прямой алып келдиребиз. Эле бир Места Омат базар 4-катар 86 контейнер. Энди ичечке багып коркпой ала берсе болот туура, мындай от души иштетем деп. Элдин ишеними бар экен да, уже таанымал магазин. Региондордон заказ кылам десечи, ушул нерселердин любойунан сиздерге белек. Же сиздер да спонсор болуп белек кыла бересиздер. Чоңураак нерсе да. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, каналыбызга куш келипсиздер. Мынакей биз азыр Кара Суу базарына келдик. Кудай буюрса сиздердин алдыңыздарга Кара Суу базарында үй буюмдар, холодильник, стиральный машина жана башка ушул сыяктуу нерселердин баалары менен тааныштырмакчыбыз. Жана ошондой эле Кара Суу базарында соода кылган сатуучулар жана сатып алуучулар менен дагы маектешип, бизнестин сырлары, сооданын сырлары, товарларды кайсы жактан алсак болот, оптун баасы кандай, розничный баалары кандай, мына ошолор жөнүндө дагы кенен сиздерге ачып бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен кызматта мен Арапбай Адылов. Жана биздин каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий басканды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик. Так, достор, азыр биз элдерден сураштырдык. Үй буюмдарын, холодильник, стиральный деген нерселерди арзан кайсы жерде сатат деп сураштырсак, Омат деген базарга барыңыздар деп атат. Омат деген базары мына сиздер мисалы Ош жактан келгенде центральный көчө менен аркасынан главный входунан дагы өтөт экенсиздер дагы кыйла барат экенсиздер. Барганда светофордон киресиздер дейт. Буюрса азыр мына ошол светофорго келип калдык. Барып сиздерге көргөзөбүз. Достор, мынакей биз Омат базарына кирдик дагы. Омат базарында 3-чү рядда арзан сатат деп атат холодильник, үй буюмдарын. Буюрса азыр кирип ошол сатуучулардан сурап бааларыны неме кылып көрсөк болот. Охо, биякта күчтүү оборудованиялар бар экен, а? Ассаламу алейкум, ака. Кандайсыз, жакшыбы? Ден соолугуңуз. Келіңіздер. Келдик. Сизде вообще необычный башкача нерселер бар? Кафе, ресторанна дейші. Көбүнчө бизнеске ылайыктуу нерселер экен да. Булар печкабы эмне? Бұл жақта конвертоватыбыз бар. Духовка 4 лист. Астагы 6 лист түсү. Наракта газовыйлер бар. Экөөнүн функциясы окшош эле, просто листтеринен айырма экен да. Объемунда айырма болот. Булар Кытайдан келген да? Турция. Чисто турецкий ба? Ооба, турецкий. Көркем дейт, а? Көркем чыта турецкий жазуулар окшош экен. Бияктагы нерселериңизчи сурай берсек болобу? Болот. Мисалы мынабы газовый конвертоматтарыбыз. Ассаламу алейкум. YouTube. Олар да? Тартсак. Бул дагы ошо печка окшойт да? Булар газовый конвертомат, итальянский булар, бушин. Бизге просто азыр кыскача маалымат берип кетсин. Бул мисалы кандай? Буну эски деп атасыз, а? Бұл Турциянын өзүндө иштетилген, жаңылары кымбат болгон себептен бушинерин алып келебиз. Булар конвертомат, газовый, газ менен иштейт. Вентилятору ток менен иштейт. Парлары бар. Экөөсү деле бирдей. Бул эски болсо анан кандай гарантия барбы иштешине? Гарантия берилет, ооба, 3 ай гарантия берилет. Газ менен проблема болбойт. Бунусу дагы эски окшойт да, асында. Экөө окшош эле окшойт, а? Ооба. Бул эми мисалы чоң ресторандарга же бир нерсе бышырган эмелерге алышат да? Ооба. Духовка, немеде, нан, самса. Мынабычы газ окшойт Булар да? газовый плиталарыбыз. Бул дагы эскиби? Жок, булар жаңы. Бул жакта аралаш. Бул дагы наркы магазиндебиз. сиздеги товарлар өзү көбүнчө эле ушундай кофейный эмелерге окшойт. Кафе, ресторандардын нерселери. Как раз мына кафе ачып, столовый ачып иштетем дегендерге ушул жакка келип алсаңыздар болот экен да. Мисалы мына эмне экен бул? Бул майдалагыч.
фруктовый нерселерди. Этти майдалап берет. Мясорок. Зыр майда. Фарш жасайбы? Ооба, фаршка окшош. Мясороктун ишин аткарат. Скорость өтө күчтүү болот. Бул 3 фаза. Ага. Майдалап берет. Дагы кандай жактарга иштетсе болот муну? Ушундай фруктовый нерселер, картошка майдалап берет да. Фруктовый мисалы эмнени, алманы ушунча майдалап соккулабы же кандай? Кафелерге иштетиле турган буюм да. Көбүнчө этти иштетишет. Фарш кылганга. Ооба. Калганы мынабы гриль мирибы, я шаш. Мынабычы, мына эмне экен? Ол пончик аппарат. Ол пекиндик. Жаңылай. Баягындай печенье, пончиктер чыгарганга. Вообще ушул не идеяда жакшыбы дейм да. Мисалы бизнес ачып, көчөлөрдө баягындай быстрый кылып пиширип дагы сатышабы ушундан? Ооба. Үйдө деле пиширип сатышат. Мисалы үчүн таратып. Мен ушул сыяктуу нерсе экенин билбейм. Бишкекте, Бишкек паркта бир сладкий пончик окшогон бир нерсе болчу да. Жесең эле сонунда мен ошол вкус до сих пор оозумда калган да. Кандай нерсе менен пышырганды билбейм, бирок мынау дагы өтө жакшы идея. Мисалы тез баштап. Бунун баасы канча экен? Мунун баасы 2,5 тегерин. $2,500 Мыналар тостер, шаурма басканы. Мыналар этин пиширип бере турган аппараттар. Шаурманын этин пиширип берет. Бул размери менен окшойт, мотору менен өзү айландырат. А бул жакта деген арзандары. Без моторлор арзаныраак болот. Арзаны дегенде канча, мисалы буну примерно канчага алса болот? Муну мисалы үчүн 14 миңге алсаңыз болот. 14 миң, 15 миңге. 15 000 сомго. Ооба, бул ручной, колдо айлантырат буларды. Эки көздүүсү бар, 13 миң сом. Мынанысы деле бар. Колдо айлантат дегенде баягы немени илгенден кийин мынтип ручной айлантат деп атасыздар. Илгенден кийин колдо айлантырат. Без моторлы арзан болот. Например, 190 доллар болсо 4 талиге. Ал моторлу 4 талиге 430 доллар. Кымбат турат. А тайнен немеси моторлу кымбат турат. 570 доллар. А токовый моторлу менен 450 доллар. А 4 талик 570 доллар. Мынаке Специально шаурмага өзүнө, мына специально. баягы запеченный кылып эме кылганда. Шаурма. Бул экөөтүн айырмасы эмне бул экөөнүн? Же бири элеби? Жок, фирмасына айырма бар. А так функциональность окшош эле. Ооба. Мынасы миниси окшойт да, ушунун мынанын, а? Жок. Моторлор чыгып берейин. Кирип алды. Гамбургер, шаурма барлык нерсе кете берет. Гамбургер барлык нерсе кетет. А мына специально для шаурма. Мында только шаурма экен да. Мында чоң варианттар. Булар жакшы, мыналар универсальный экен, а? Ооба, мына токовый. Мына нажалдап тургандар газовый. 150 доллардан. Как раз мына фастфуд бизнесин баштайм дегендерге вообще сонун эме да, идея, вариант. А мыналар өзүбүз обычный чайларга салынып алат. А мыналар экилмели турецкий чайларга. Бул турецкийге, бул өзүбүзгөбү? Ооба. Бунун экөөнүн ичинде кайнаган жагынан айырмасы барбы? Ооба. Например, мындан кайнак суу чыгаса, турецкий да, турецкий вариантында. Бирөөсүнө заварка, бирөөсүнө кайнак суу чыгат. Турецкий чайлар өзү крепкий болот да. Булар электрический шаурма аппарат. Дагы эмнелер бар сиздерде? Колбаса кесе тургандар бар. Эми буну мисалы ошол ресторанды бизнесте жүргөндөр сразу түшүнсө керек жакшы. Бул жакта фрученицаларыбыз бар. 10 литрлик. Токовый булар. Газовый бар, складта. Газовый соргандан газовый менен бул токовый 10 литрлик. Битталик бул. Мына 10 литрлик 2 талик. 170 доллар болсо токовый 2 талик. Булардан эмне кылса болот? Фри пишират. Фри, табака, ушундай нерселер. Табака, пирожки, бардык нерсе пиширса болот. Бунун ичинде май кайнап турат, Ооба, май кайнап турат, салат кенсе эмнека картошканы кесип же пирожкини дагы салып ушинтип пиширабы? Бир чыкка этип салып туруп, мына экөө чоң экен, Чоң, ооба. Двойной, а так бир эле. Просто бул чоң көбүрөөк пиширам десе, бул баасы $170 бу. Бунусучу? $310 2 талиги.
Короче, башка жактан издебей эле койгула, ушундай нерсе алабыз деген болсоңор, Южный регион боюнча сразу ушуларга келип байланышат экенсиңер. Номерин жазып коебуз комментарийге же видеодо мына астынан чыгарып коет. Байланышып сүйлөшө бересиңер. Яктан мишалка алабыз бар. Эт кесе турган. Ушул канча сом мына эт кесе турган. Өткөндө бир тойго бардык да, мен биринчи болуп көрдүм. Арендага ушундан коюп коюптур. Бул дагы бир бизнес идея да. Арендага алып келеткен, күнүгө 1,5 миңден төлөп берет экен. Каса эмелер көч кескендер ушуну иштетип отуруптур да. Не ушундай заман жетишип калдыбы десем, о арендага алып келдик деди да. Бул канчадан? Бул 82 миң сом. 82 миң сом бе? Ушунча кымбатпы? Качество ошо жарышат да. Мынягынан тарт болду. Номерин жазып алайлы, шарттарды. Сиздин магазиниңиздеги товардын баалары кызык. Анан бизге анча-мынча ушул сооданын бир секреттери менен бөлүшүп кетсеңиз, абдан кубанычтуу болобуз. Жаштарыбыз үчүн, ушу соода кылам деген адамдар үчүн кичине бир кеп кеңештериңизди берип дегендечи. Биринчи баалары жөнүндө айтып берсеңиз. Баалары ошо оптовый ценада, анан розничный ценада баалар бар бизде. Газ плиталар прямой Турциядан келет, анан Бишкектен келген, Бишкекте сборка болгон газ плиталар бар. Ошол ценасына карап баалары 11.500дөн башталып 28 миң сомго чейин бар газовый плиталар. Сиз оптумдагы и розницадагы сатып Оптумдагы, бересиз? розницадагы соода кылабыз. Мисалы баалары базардан арзан неме кылып беребиз, караштырып. бул жерде сиздерде өз газ плитанын выборы көп экен да. Бир немеси жөнүндө айтып бересизби? Кайсын? Көрүңүз, например, мыналар бар, фирменный. Запчасть Турциядан келет, сборка Бишкекте болот. Мерцан фирмалар бар. Мерцан бар, Планет бар. Ошо запчасть Турциядан келет, Бишкекте сборка болуп, бул жакка келип сатылат. Бааларычы? Мисалы Баалары булар азыр мыналар 12 миң сомдон. Мына катар полный 12 миң сом. бардыгы 12 миң. Бардыгы 12 миң сом. Коркпой, мисалы мен өзүм үйүмө иштетем деп, турмуш тиричилик. Кеңири алып иштетсеңиздер болот. Гарантиялары полный берилет. 3 жылга чейин гарантия беребиз биз. Гарантиянын негизинде полный жооп беребиз 3 жылдын ичинде. Возврат, обмен деген. Обмен, возврат болбойт алар. Только ремонт. Жок. 14 күнүн ичинде гана, 14 күнүн ичинде заводской брака биз алмаштырып беребиз. Анан олдон нар жагы только сервис, ремонт. 14 күнүн ичинде алгандан кийин текшерип эми жетиштүү болот эми 14 күнүн ичинде уже брак болгон болсо алмаштырып бересиздер, да? Алмаштырып берилет ошол. Булар турецкийлер экен, 12 миң сомдон. Турецкий, запчасть Турциядан келет, сборка Бишкекте болот. Азыр газовый плиталардын баардыгы эле ошондой. Бишкектен, Турциядан Бишкекке запчасть келет, Бишкекте сборка болуп бул жакка келет. Анан прямой Турциядан келбейт. Не Кытайданчы? Кытайдан да келет. Кытайдан холодильник келет, стиральный машиналар келет алар. А газовый плиталар баардыгы ошондой азыр. Базар боюнча буларчы, булар дагы турецкий. Булар дагы турецкий. Анан булардын размери бир аз чоңураак, стандарт размер болгон үчүн акчасы 15.500дөн болот. Электрический немеси дагы бар. 2 газ, 2 электрический. Газдары природныйга дагы кетет, пропанга дагы кетет газдар. Духовкалары полный электрический. Көрсөңүздөр болот. Бардыгы, почти бардыгы 2 газ, 2 электрический. 2 газ, 2 электрическийлер бар. Анан 3 газ, 1 электрическийлер бар. Анан 4 газовыйлар бар, 4 электрическийлер бар. Түрү бар. Клиент өзүнө карап, жакканын көрүп ала берет. Немелерчи? Мебельный деген дагы бар экен го? Бул жакта. Строевый деп коет, мына мебелдер ушулар. Бунусу башка, а? Буну астына кошуп алсаң болот. Кошуп алсаңар болот, анан үстүнө отдельно алсаңар дагы болот. Буну асты отдельно койлот, үстү отдельно койлот. Мисалы мебелге үстүнө мынаны коюп туруп, анан астына буну коюп коесуң, а? Буларчы баасы мисалы бунусу канча? Баасы, например, комплект булар 18 миң сомдон башталат. 18 миңден 45 миң сомго чейин бар. Качествосуна карап кете берет. Булар орточо өзүңүздүн сунуштаган. Орточосу мыналар турецкийлер бар мыналар. Например, комплект 25 миң сом болот. Асты үстү. Светтери бар, клиенттин өзүнө карап, выбор кылып тандап беребиз. Отдельно алам десечи, мынаны өзү. Отдельно алам десеңиз 9 миң сом болот. Анан бунун башталышы 6800 сомдон башталат. Булар дагы турецкий. Турецкий, булар прямой Турциядан келет, биякта сборка болбойт булар. Бир неме, буларды Турциядан өзүңүз алдырасызбы? Өзүбүз алып турабыз, ооба. Прямой ал жактан. Прямой келет. Жана мен айтып өткөндөй мына мыналар ошо прямой келет. Анын аркылары запчасть болуп келет Турциядан. Бишкекте сборка болуп, Бишкектин ошо сборка заводунан биз өзүбүз бияка алып келдиребиз. Мисалы да,
Ош шаарында эмес, региондордо бир жерде ушул сыяктуу магазин ачып, бизнес кылып иштейм деген болсо, бул нерсени сиздерден алабы же Турциядан алдырган ыңгайлуу болобу, же Бишкектен алдырыш керекпи, же сиздерден алса кандай болот? Мисалы биринчи кол. Бул жакка келгенден биз прямой алып келдиребиз. Анан региондорго биз өзүбүз беребиз, таркатабыз полный. Мисалы бияка Нокат, бияка Лейлекке чейин, бияка Алабукага чейин кетет. Клиенттер бар, жөнөтүп. Клиенттер бар, ошака жөнөтүп, клиенттер биз менен алып бери кылып иштешет. Булар эми магазиндерге окшойт, а? Булар магазиндерге, булар деле жана айткандай, сезон жок, азыр выбор азыраак булардыкы. Сезондо дагы көбөйтүп неме кылабыз. Баштайбыз жумушту. Мына вытяжкалар турабы? Булар вытяжкалар ошо газовый плитанын үстүнө коюлат. Ушул вытяжкалардан да өзү обязательно коюш керек. Конечно, бул мебелге коюп, обязательно мебелге койгондон кийин коюш керек. Себеп дегенде буну иштетип атканда бизде көбү тамак кылганда пар болот. Пар болгондо парда буларды тартып чыгып, кухня мебелге пайдасы. Буну обязательно коюш керек. Бааларычы, мисалы өзү негизи арзан эле болсо керек. Булардын баалары 3500дөн башталат, 9000 сомго чейин бар. Размерлери 60ка 50, 60ка 32 размер болот булар. Анан чоңдору бар, 70ке 50лүктөрү бар. Көбүнчө стандарт кайсы? Стандарт 50ге 60 болот. 50ге 60, булардын бааларычы? Баалары булардыкы 4000 сомдон болот. Турецкий булар. Арзан экен да, 4000 сомго коюп коюш керек экен, болду. Тамак кылган болсо майың жыттанбай бардыгы чыгып кетет турабы. Жалпы кара суудагы мисалы LG, Samsung дегендер булар фирманыкыбы? Фирманыкы болот. Бул технология фирма, бренд өзү Корея. Олордун сборкасы Кытайда болот. Анан российский сборкасы болот, кытайский сборкасы болот. Эки түрдө келет булар. Бул кытайский сборкалар азыр бизде базар боюнча барды кытайский сборка, Россия сборка азыр келбей атат азыр. Полный кытайский сборка, анан LG'нын баалары башталышы 27 000 сомдон башталат. Килограммына карап кете берет. Сапаты жагынан кытайский сборка болсо да коркпой эле LG деп алып иштете берсе болот турабы. Болот, болбойт эмес, эми техника. Гарантия беребиз. 1 жылдын ичинде нерсе болсо биз карап оңдотуп түзөтүп беребиз. Анан фирмасына карап кете берет стиральный машиналардагы. Өзүңүз сунуштаган кайсы мындай өтө баарын эле сунуштайбыз. Өтө арзан эмес, жаман күнүмдүк немеге кайсы немени сунуштайсыз? Фирмени арзан, жакшы, сапаттуу десеңиз да, мына Vestel фирманы бар, жакшы качествода, 22 000 сомдон башталат. Качествосуна карап кете берет, килограммына карап кетет. Ошондой. Канча дедиңиз муну? Vestelди? 6 килограммдыгы 23 000 сом болот. 23 000 сом. Домашний условияга жакшы, фирменный, жалып жок, көп количествода сатылат. Мына Беколорчу, Беколор фирманын өзүнүкү, Беколор фирманын өзүнүкү, бирок сборкалары Россияда болот Беконун. Булар дагы жакшы болсо керек турабы? Беко фирмасы фирменный, ооба. Айтпаймынбы жана, жаманы жок, баары жакшы. Фирмасына карап, качествосуна карап, клиенттерге келгенде түшүндүрүп айтып берип сатабыз. Канчалык клиентке жалып жок товарды берсе, клиент кийин дагы келет да алганга. Анан клиент менен биздин ортобуздагы ишеним биринчи орунда десеңиз. Конечно. Содаңыздар болсун, берекесин берсин. Мест Местаңыздар кайсы неме? Айтып коелу бир сыйра. Места Омат базар, 4-катар, 86-контейнер. Болду, уктуңуздар. Келип, ушул жерден ака менен сүйлөшүп, содалашып, алып кетсеңиздер болот. Мансур, урматтуу көрүүчүлөр, Мансур ака бизге мына Сезам магазиндин сатылып аткан товарлардын баалары жөнүндө айтып берет. Кудай буйрса, бизге мындай эркекче шашпай, жакшыла болгондой кылып айтып бересиз, Анан скидка деген жактарын да кошумчалап кетсеңиз болот. Биздин көрүүчүлөр бааларını билип, может, ылайык болгон болсо, келип сиздерден соода кылат да. Мисалы, мына немелерге кызыгып атам. Мен ушу газ плиталаргачы. Мен 15 мүнөттөн бери турам. 15 мүнөттөн бери уже көп киши келип ушул именно ушул нерсеңиздерге жайгашты. Мына түнтүрөттө мыналар мебельный болот, мыналар. Мебельный столешница баягындай. Газ плитанын эки түрү бар да өзү. Мебельный, полный баягы духовкасы менен бирге бар. Отдельно деп коет. Мыналар мисалы үчүн отдельно, мына витрина. Ушундай мебелге орнотуш керек болот. Мебель орнотуш керек, кесип туруп мебель орнотуш керек. Менин витринам бар, ушундай болуп калат, мыналар. Неде тандап, ошо каталогда мисалы үчүн. Светтерин тандайт экенбиз, мындай кылып. Мебелиңиз кандай свет болсо, ошо карап туруп алсаңыз болот да. Баасычы? Баалары 7000ден баштанат.
именно ушул канчадан мисалы? Мына мисалы үчүн мыналар 10.500 сом. Скидкасы бар. Мисалы үчүн товар карап туруп, мындай болсо канча болсо, эми адамды өзү эми карап туруп скидка кылып бере берет ака. Бул каяктыкы? Булар бренд Түркия болот, мыналар. Сборка Россия болуп келет, Казакстан болуп келет ака. Таза турецкий, Турциядан келгендер булар, а? Мисалы үчүн мыналар Техномер. Китайский, Россия болуп чыгат, Техномер болуп чыгат булар. Техномер. Россия үчүн чыгарылган, а? Өзүңүз карайсыздар, мисалы үчүн клиенттерден өзү сурайбыз да, 3 газ, 1 плита бар мынада, 2 газ, 2 плита бар. Yani klient кандай başlayalım uzun ayılda кандай газ сетет. Электрика, анан плюс газ менен, а? Природный газ гем бар, газ баллонга дем бар. Газ баллон иштеп турган болсо 2 газ, 2 плита алат. Природный газга башка, баллондогу газга башка алыш керекпи? Природныйга 3 газ. Көбүрөөк, эми мисалы үчүн природный газда көбүрөөк газ жетет да. Газ баллон кем болот ага. 2 газ көбүрөөк газ баллон электрик сетет. Көбүрөөк электрик сетет ага. 2 газ 2 плитаны мен мисалы сайт берем клиенттерге. Баасы канча бунун? Баасы мыналардыкы 11.000 сом. Бул да каталог экен, ар кандай светте бар экен. Мисалы үйүңүздөрдө мебелдин свети кандай болсо, ошого ылайыктап. Бул эле эмес да тура, башка мага өзүмө жаккан бир светте бериң десем, сиздерде бар, э? Же только ушул жердеги эле светтер? Мага айтат клиенттер, мен үстөлөчүн мындай свет, же болсо кара болуп калышы мүмкүн. Мебель үстүгө же кызыл болуп бордовый кылышат да. Аларга мен андай берем. Мисалы үчүн кызыл бордовый деп келсе, кара берем. Неге десеңиз, мисалы үчүн мыналар бытовой техника мебелден ажыратып туруш керек. Мебелден, кухнядан ажыратып туруш керек да. Булардын ошондо чырайлуу болуп чыгат. Гарантиясы кандай? Гарантиясы полный сервисный обслуживание 1 жыл берилет. Только на ремонт. Обмен возврат жок. Бесплатный алмаштырып берем. 3 күн ичинде басам мындай болсо. Жакпай калса дагы эле, мисалы, ма туура келбей калды апарып койдум. Ма жакпады, ма алмаштырып берем. Жакпай калса алмаштырып берем. Иштетип койгондон кийин 3 күндөн кийин алмаштырып берем. Заводской брак болуп калса. Акшам бар ашеда. Ал тепеде. Булчу бул? Бул эмне? 4 электрический бул. Стеклянный деп коет, мыналар. Булар китайский сборка, бренд Түркия деп коет, сборка китайский болот мына. Шулар бар. Бул башкача экен, ушундай турабы же түз турабы? Жок, мындай турат. Я мебельный шулар. Мебель үстүгө турат. Баасы канча бунун? Баасы булардыкы 19.500 сом. Бул эм ар түрдүү бар да. Мынанчы. Бул тез эле бузулуп, баягындай болбойбу? Жок. Энди эстетикке багып. Коркпой ала берсе болот тура, мындай адуш иштетем деп, а? Ооба. Керамический деп коет мыналарды. Анча-мунчаге сынбайт. Удагы бар мыналар. Кеп туруп челек тапып койсом, чыдайт ака мыналар. Мебельный болду, мебельный. Булар уже өзүнүн эмеси менен бирге. Мыналар бар, Артел, Итимат, бренд Түркия, сборка Бишкек болуп калат ака. Казакстан болуп кетет. Равша ашеда. Бааларычы булардын бир сыйра тез эле айтып коюңуз. 12.500 сомдон баштанат. Мисалы, мынага канча сом мына? Мыналар 14.800дөн беребиз оптумга. Одан түшүп беребиз. Оптум броньса бирде цена. Сиздерде доставка жок, а? Доставка бар. Барбы? Ош шаары боюнча, а? Ош шаары боюнча бар ака. Бесплатный. Ооба. Ошто ham магазиндерибиз бар ака. Навкасский пойдем, Шайтева, Онады, Южный, 6 филиалыбыз бар ака. Базарыбызда доставка внутренний город бесплатный доставкабыз бар. Жакшы. Номер 1 окшойсуздар, да? Бул Оштога. Магазин сизам десе көпчүлүк тааныйт ака. Элдин ишеними бар экен да, уже таанымал магазин. Региондордон заказ кылам десечи? Региондордон заказ кылам десе, только ушул жерден кетет. Баткен, Исфана, Кызылкыя, только ушул жерден чыгып кетет бизден. Биз өзүбүз клиенттерибиз бар, ошо абалты сатып, айтышат. Ал жакка дагы оптум бар. Сиздер оптумдагы сатасыздарбы? Оптум, только бизде оптум, эмнерде оптум. Розницем бар. А складыбыздан сразу чыгып кетет оптум ошондой. Баткен, Исфана, Кызылкыя, ошо. Биздин мына кошумчалап айтып кетейин, биздин видеонун максатычы каналыбыз не только баалар, анан бизнес кылам, соодагерлер үчүн дагы да. Мисалы, соода кылгандар келип, сизден мисалы алса болобу, баалары кандай, башкалардан айырмасы ылайыктуу элеби, жакшы бир немелер бар да турабы иштешкенге, а? Алар дагы башкача рецена болуп калышы мүмкүн. Мен алып сатам, нан чыгарам десем, келип турам мисалы үчүн. Же агент сыяктуу иштегендер барбы? Мисалы көбүнчө жаштар
Баягы жаңы бизнес баштайын деп издегендер ушул силерден иштешсе болот экен, а? Болот, ооба. Мисалы региондо Баткенде, Кызылкияда же Ноокатта отуруп алып, мен ушундай менде бар, короче, складымда бар деп туруп эле ал жерден отуруп, как продавец катары. Силерге чалсам, силер жөнөтүп берсеңер болот экен, да? Ооба, ошондой болот азыр. Азыр иштешеби ушинтип сиздер менен? Кайзиден ошондой да бизде. Вообще Чыгарабыз. сон жакшы идея, көрүүчүлөр. Кетер, Жалал Абад, Өзгөн бардыгы шөтөн чыгарабыз. Жөнөтүп бересиздер. Жөнөтөбүз. Ооба, бир машина жөнөтөбүз, мисалы. Фура алып келет, көтөрөт ошондой. Вообще сон. Буларчы LG-лар, Samsung-лар. Samsung 7 килограмм мыналар. Эndi булар бренд болгон үчүн да кымбат жүрөт өзү. Эң арзанычы Samsung-тун эң арзаны кайсы канча сом? Бизде азыр эң арзаны 26 000 сом. Набы? Ооба. 6 килограмм 26 000 сом. Орточо нормальный иштей бергенгечи? Орточо нормаль сөтөргөнгө ошо баягы российскийлар бар, Брюссель деп коет, алар дагы жакшы. Россия деп коет, негизде өзү Красноярскиде чыгат ол. Брюссель фирма, мына фирма болот. Бул канча? Басы 22 000 сом. Бул да жакшы, стоящий, я коркпой ала берсе болот, а? Бирок мындай анча таанымал эмес фирма окшойт да, же мен өзүм билбегендигим үчүн эме болбойт. Түшүнгөндөр билсе керек, а сразу эле. Samsung 8 килограмм деп калдылар. Бул канча? Булар 38 000 тегерен деп коет булар. Булар жаңы модель, эми аштыкта булар да. Жаңы келдиби сиздерге? Жаңы келди. Сиздер өзүңүздөр түз иштешесиздерби? Фирмалар менен түз келет өзүңүздөргө, а? Мисалы Кытайданчы? Кытайдан дагы өзүңүздөр алдырасыздар, түз ал жактан. Же бияка оптовиктер ал жактан алып келип, анан берден эме кыласыздар. Холодильниктер бардыгы ушуна келет. Анда холодильниктерчи? Бул Бирюса фирма экен, а, полный? Холодильник да. Бул эки немелүү экен, а? Духкамерли деп коет, мыналар. Баразыка. Бунун баасы канча? Баасы булардыкы 31 500 сомдон башталат. Именно ушул 31 500, а? Ол негизи 10 000, 16 000ден башталат дейм. Чоң литрге карап кете берет. Бул холодильник боюнча мындай сунушуңуз кандай? Реально үйгө өзүмө иштетем деп, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, стоящий немелер кайсыны сунуштайт элеңиз? Бекодан кулалса жалып жок мыналардан. 3 жыл кепилдиги бар мыналарды. Баягындай Сервисный, а? Холодильник 2 түргө бөлүнөт да. No frost и капельный болот. No frost капельный. Капельный деген эми билесиз баягы. Жок. Тондоп кетет. Баягы кар болуп, эски холодильниктер билесизби? Мисалы үчүн мына Брюсселда тондоп. Агып, мынтип муз болуп берет, кар а? болуп кетет алар. Аларды мисалы үчүн бир жумада, бир айда эртиш керек да, сөзсүз. Мыналар өзү өлчүп жанат, мыналар. No frost мыналар менен. No frost эки түрдө. Көрсөтүп койгон, көрсөтөсүзбү мына. Мына капельный система. Мынабы no frost. Воздушный охлаждение деп коет мынаны. Ошого кондиционер деп коет, ошондой. Бирдей кармап берет. Бирок свет өчүп калсам кармайт мына, бир сүттө кармайт. Жакшы. Үйгө иштеткен десе, сепке үйгө иштеткен мен мисалы үчүн бекко берип жалып эстебем да. 5-6 саатка свет өчүп калса да кыжалат болбойт экенсиң да. Обычно бизде эски холодильниктерде мына ягынан суу агып, былжырап, бирдекелердин ичинен неме болуп чыгат го. Сапаты жакшы болсун мага. Анан мынабы холодильниктер мага чото вид көрүнүшү совсем кызыктырып атат да. Ой. Бул дагы Брюссель, мыналар Красноярский. Булардын мындай экен, а? Теп бактырга. Вид Булар чистый энди no frost болот мыналар. Чистый no frost. Чотто камерасы бар. Морозилкасы өндө жакта. No frost бар. булар үйгө колдонуу үчүн чыгарылган. Ооба, үйгө, үйлөргө да. Насычы, бунусу башкача камера. Ооба. Дух камера. Караңыз тийип калат экен мында. Бул канча турат мына ушул? Мыналар 85 000 сомдон. Иштеши мыналарда эле просто види башкачараак экен да. Дизайнга иштеп берип. Местаси карап туруп ала берет адамдар. Ошондой. Мына бекко мына. Шу бар, no frost чистый. Мына беккода бир аймасы бар, мына беккода бар. Мисалы үчүн, мыналарды общийде мисалы үчүн клубника дейли, арыз дейли, коп койса, үстү ирип калат да. Мыналардыки 30 күнгө чейин мазасын качырбайт, баягындай, тамырын качырбайт. Пакетке ороп койсочу, ошондой системасы бар. Жакшы көрдүңүздөр да. Эгерде холодильник, стиральный машина алам десеңиздер,
түз эле ушул жерге келсеңиздер болот экен. Баалары чындыгында арзан окшойт, башкаларга салыштырмалуу. Бул кайсы ряд? Омат 4-cü rad. Омат базары 4-ряд, сезам 2-3-4 контейнер, сезам деп туруп келе берсеңиздер болот экен. Может, Ош шаарында жашагандар сезам магазини деп билсеңиздер керек, шаарда дагы филиалдарыбыз бар дейт. Анан болду окшойт да, дагы основной сиздерде ушул нерселер экен да. Samsung'tuku бар экен да. Булар оригинал да турабы, Samsung'тун өзүнүкү. Вьетнамда мыналар бар, Hitachi. Hitachi болуп калат. Бул каяктыкы? Жакшы кетип аткан ушу Hitachi'лер болуп атат, оригинал. Бул каяктыкы? Бул японский болуп калат, чисто японский. Бул башкача экен, мощныйбы, күчтүүбү? Жок, мощность ооба. Үйгө эле алып Ооба, колдонгонго да турабы бул дагы. 1600 ватт деп коет, 2100ге чейин, 1600-2000 ортосунан бар 2000 деп Бул коет. размери менен экен. Ооба, Үчөөнүн размери баасын айтып коеюн, бул канча мисалы? 9800'den башталат негизи болсо. Мынасы 9800 экен, а? Кетет 11000 мощности карап кетет. Өзүңүз үйүңүздө карайсыз да, канча комната иштетесиз. Ошого карап кетет. Короче, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул видео 50.000 просмотрдан ашкан болсо, 50.000 болобу? Андан кийин лайк канча дейли? 1000 лайк дейли, 1000 лайк, 500 комментарий болгон болсо, ушул нерселердин любойунан сиздерге белек. Белекти кантип тандайбыз? Комментарийге жазасыздар. Мен мисалы үтүк качу, мен мисалы тефаль качу, мен мисалы мынаны качу, же микроволновка. Ушул нерселерден мынандай чоң нерсени белек кыла албайбыз, ал үчүн бир спонсор керек болот. Пока биз мындай жаш болгон үчүн ушул нерселерди белек кылганга возможность бар. Же сиздер да спонсор болуп белек кыла бересиздерби? Чоңураак нерседен анда. Болобу? Таанымал магазин, да? Белек кыла бересиздерби? Майли, мен анда пока ушул неме дейли. 50.000 просмотр, комментарийге жазыңыздар. Мисалы, мен мынаны каалайм деп. Анан биздин каналыбыз жөнүндө, ушул магазиндер жөнүндө бир сонун кызыктуу кылып комментарий жазсаңыздар, ошол комментарийдин арасынан биз тандап туруп, бирөөңүздөргө белек кылабыз. Болду андека, сиздерге ийгилик, соодаңыздарга барека, соодаңыздар болсун. Номериңиздерди бул жерден жазып койдук, чыгарып коебуз. Кара суу базарына келип соода кылам десеңиздер, мына ушул магазинге келсеңиздер болот экен. Урматтуу көрүүчү, мынакей ушинтип бул видеобуз дагы акырына келип чыкты. Колдон келишинче үй буюмдары боюнча бааларын билип бергенге аракет кылдык. Жана соода сатык кылган адамдар менен сүйлөшүп, сооданын анча-мынча бир сырларыны дагы ачып бергенге аракет кылдык. Кээ бир кеткен кемчиликтер болсо туура түшүнүү менен кабыл аласыздар. Алдында дагы буйруса, эгерде ушул видео кызыктуу болгон болсо, алдында дагы биз сиздерге дагы көп ушундай видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Видеобуз жаккан болсо биздин каналыбызга сөзсүз түрдө катталыңыз, комментарий жазганды унутпаңыз. Кийинки видеодо кайсыл буюм боюнча чыгарайлы, ошондо комментарийге жазып кетсеңиз, эң көп кайсыл буюмга суроо талап түшкөн болсо, ошол боюнча чыгарабыз буйруса алдында дагы. Биздин каналыбызга подписаться эткенди, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен кызматта мен Арапбай Адылов болдум. Көрүшкөнчө.